Токмок шаарында жайгашкан текстиль транс ишканасы Кыргызстандагы пахта продукциясын чыгаруучу эң ири ишканалардын бири. Аталган ишкана 2017-жылы ишке кирип, 5 жыл ичинде алгылыктуу иштерге жетишип, жылына 20 миллион даана продукция өндүрүлүп, дүң соода тармагында жогорку сапаты менен бааланып келет. Өндүрүштө заманбап Түркия, Кытай, Америкадан алып келинген жабдуулар иштейт. Иш сапардын алкагында Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду менен биргеликте 7,5 миллион доллар өлчөмүндө кредиттик келишимге кол коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун иш сапары Айнек ишканасында уланды. Бул ишканада айнектүү терезелер, чыңдалган айнектер, ламинаттуу айнектер жана триплекстер чыгарылат. Ишканага сырьёнун дээрлик бардыгы чет өлкөдөн алынат. Дал азыр биз турган айнек заводу көп жылдардан бери Кыргызстанда эле эмес, чет мамлекетти да айнек менен камсыздап келет. Аталган ишкана 90% айнегин чет өлкөгө экспорттойт. Şu заводдун тегерегине 20-30-50 чакан ишканаларды экспортко чыгара турган. Ошол эле Mercedes деген машиненин күскүсү. Же болбосо Fordдун фарасы. Же болбосо УЗ деп сурап атат, азыр ошо лобовой стеклосун. Мына ошол эркинде ассортименттерин көбөйткөнү да. Же болбосо азыр мына биздин суубузду экспортко чыгарайлы деп атабыз. Жакшы татынакай таза бөтөлкөлөрүбүз жок да. Бүт дүйнө жүзү айнек бөтөлкөгө өтө баштады. Ошо айнек бөтөлкөнү дагы сурандым да. Азыр ошо немец технологиялары бизге келе турган болсо, сырьёолорубуз бар. Биз ошо сырьёнун негизинде жаңы технологиялар менен өзүбүздүн сууларды, өзүбүздүн напитоктарды экспортко чыгарайлы деп атабыз да. Иш сапардын алкагында Акылбек Жапаров Ысык Ата районундагы интернационал айылында ачылып жаткан спорт комплексинин ачылышына катышты. Ысык Ата районуна караштуу интернационал айылында жаңы спорт комплекси ачылды. Бул комплекстин жалпы аянты 420 чарчы метрди түзүп, спорттун бардык шарттарына ылайыкталып курулган. Учурда жаш спортчулар өздөрүнүн сүйүктүү спорту менен машыгып жатканын көрсөк болот. Залдын ачылганына айылда 3 айыл бар. Ачылганына бир 18 жыл болду да. 18 жылда биз тетиги жакта кичинекей жерде машыкчубуз. Кудайга шүгүр. Азыр бул жерде 4 группа бар. 4 группа бар. Ар бир балада 8ден 12ден өзү машыктырат. Булардан мисалы кыздардын баштаганына 3 жыл болуп калды. Бул жерде тренировка кылып баштаганыбызга кыздарга 3 жыл болуп калды. 3 жылдын ичинде жакшы ийгиликтерге жетишти. Мына азыр Кудай буйруса, акыркы эле айтканда бир кызы Ю-15тан чемпион болду. Айзага барат. Дал ушул спорт комплексинде машыгып жаткан жаштар келечектеги Кыргызстанды эле эмес, Азияны багындыра турган чемпиондор машыгып жатат. Алгачкы эң биринчи турнирим Өзбекстанда өткөн. Анда 3-мүнчү месте алгам. Эми буйруса Бахрейнде Азия өтөт. Ошол жака даярданып атам. Бурда эжем машыкчу. Эжемдин артынан мен келип калгам. Анан кийин эжем таштап салып, азыр мен келип атам. Үйдөгүлөрүм колдойт. Ачылып жаткан спорт комплекси 2020-жылы курулуп баштаган. Учурда аяктап айыл тургундарын кубандырып турган чагы. Спортзал 2 блоктон турат, А жана Б. Бул жерде волейбол, баскетбол, мини футбол да ойносо болот. Анан борцовский зал, күрөш, эркин күрөш боюнча дагы, кыргыз күрөш боюнча дагы экинчи кабатта машыкса болот. Бул жерде негизинен бардык снарядная, тренерская, аялдар үчүн жана эркектер үчүн өзүнчө душ жана ажатканалар каралган. Жалпы суммасы 25 миллион 365 миң сомду түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасы көп улут бириккен интернационал айылына алдыда дагы ийгиликтерди каалап, жаштарды спортко үндөп, жалпы тургундарды куттуктады. Андан тышкары иш сапарынын жыйынтыгында ишканалардын өнүгүүсүнө алдыда колдоо көрсөтүүлөрү белгиленди. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.